чыгарып таштаган болду. Отопление жок, жаткыласыздар үйдө. Ал шылтоо эмес. Ал шылтоо эмес. Неге аткарылбады? Бирок айткан башыңардан жооп бересиң. Бир эле күн жаткылам, отопление жок. Көрөйүн. Кандай болот экен? Берген жоксуңар. Кана кагаз, кана доказательство, кана факт. Аркаңардан кубалап туруш керек силердинчи. Ошондон иш болот да. Эмне маселе болуп атат? Киргизбегиле объектке. Чыгарып таштаган болду. Мен айтып атам, подрядчик айтып атам. Объекттен чыгарып таштаган. Бир сомдо берлексиңер. Чыгарып таштагыла болду, кереги жок. Ошол жарылып атат, анан авария болуп атат дейсиңер, а? Ошону мындай убагында алдын ала мындай текшерип иш алып барсаңар болбой беле? Качан гана суук келгенде, анан жарылып атат, анан авария болуп атат деген кандай түшүнүш болот? Ошону мындай жылуулукка даярдыктарды көргүлө деп мен качан айткам? Жылуулукту берердин астында мындай текшерүү иретинде мындай текшерип койсоңор болобу беле? Мен канчанчы жол, 4-чү жолу сурап берип атам. Чыгаргыла дагы ошонун ары актылардын бардыгын примат этип дагы 1 сом бербейбиз. Мен азыр подрядчик берем, азыр аягына чыгарып тыйынды ошого которуп беребиз. Эмнеге көзөмөл болгон жок убагында? Неге аткарылбады? Пусть он тоже это пишет, деп объяснить. 4-чү жолу айтып атам мен. Жазгыла представление, жетекчиси боюнча срочно давайте. Жазсын давайте бүгүн, объяснитель жазсын. Эмнеге убагында тапшырмалар так жана туура аткарылган жок? Это раз. Второе, не үчүн убагында эл жылуулук менен камсыз болгон жок? Оны болуп атат ноябрда. Канчалаган балдар бар азыр, наристелери тоңуп üşүп атпайбы? Подрядчикти мага алып келгилечи. Мен азыр алып келиштин кереги жок, объектке туруптуз, мен өзүм барам азыр. Эгерде подрядчик тарабынан айтып коеюн, бизге иштер убагында мындай камсыздалбай атат, убагында бизге шарттар түзүп бербей атат деп турамыз, айткан башыңардан жооп бересиңер. Мен барып өзүм барып лично сүйлөшөм азыр подрядчик менен. Кичинекей отканаңар бүттү ғой да, азыр өзүңөр элестетсеңер, мына канча мен билишимче мына 4 ай деп коелу. Башталганы качан? 5 айда кичинекей ошо откананы бүтүрө албайт дагы. 4 айда кандай иштерди бүтүрдүк биз? Эмне маселе болуп атат? Причем тут жители? Ал жерде мен түшүнбөй атам. Эмне тиешеси бар жашоочулардын? Ал шылтоо эмес. Ал шылтоо эмес. Эмне дегенде, неге дегенде? Ошол отканга курулган силер билесиңер. Июльден айтпайсыңарбы? Ай, бул жерде биздин отканабыз жакын арада ишке кирет. Ошону даярдагыла деп эскертүүлөр бербейсиңерби? Берген жоксуңар. Даярдап турула ошолордун бардыгын. Бошсуңар. Эртең экинчи күн болуп калдыбы? Экинчи күнү мен полный откаланаларды бар текшерем. Шаарда канча откан болсо бүт баарын текшерем. Эртең бүт мектеп, садик, бала бакча бардыгын текшерем. Айтып коеюн, бир жерде маселе болуп калса тармаңыз айтып коеюн.